24 март бүткүл дүйнөлүк курагучуга каршы күрөшүү күнү. Март ичи дал ушул илдетке каршы күрөшүүнүн айы болуп саналат. 31 мартта Бишкек парк соода борборунда биз кургагучукту токтото алабыз аттуу акция болуп, ага илдетти жеңген жарандар жана Борбор калаанын тургундары катышты. Алар бул оору менен күрөшүп жеңген адамдарга өздөрүнүн суроолорун берип жооп ала алышты. Ошондой эле кызыктуу суроо бергендерге уюштуруучулар тарабынан белектер ыйгарылды. Саламатсыздарбы, менин атым Чолпон Ибраимова. USAID кургагучукту айыктыруу долбоорунун адиси болом. Бүгүнкү иш-чара ушу бүткүл дүйнөлүк кургагучук менен каршы күрөшүү күнүнө арналган 24 мартта өткөн, бирок бүгүн ошо бир айлык көп өлкө боюнча ар кандай ушундай иш-чаралар өткөзүлүп жатат. Анан ошо бүгүнкү ошол бир айлыктын жабылышы болуп жатат. Бул иш-чараны улуттук фтизиатрия борбору менен биргелешикте Республикалык ден соолукту түшүндөө борбору, USAID-дин эки чоң долбоору кургагучукту айыктыруу жана кургагучук менен ооруган бейтаптарды колдоо долбоору менен анан ошо сиз көрүп аткандай көп ыктыярчылар катышып жатат. Кызыл Жарма коому, биздин студент волонтерлор, Кыргыз айылдык ден соолук комитеттери, анан ошо биргеликте ар кандай ушундай оюн зоокторду өткөзүп, викторинаны өткөзүп, ушундай белек-бекчелерди берип жатабыз. Лечение проходит от 2-3 месяцев до 2 лет, но ни в коем случае нельзя останавливаться, потому что эта болезнь может вернуться, да? Пожалуйста, слушаем вопрос. Сиздин оюңузча кантип жуктуруп алдым деп ойлойсуз? Думаю, у меня просто спал иммунитет, поэтому... Вы даже не заметили, да? Да, я не заметила, да. Каким путем получили? Да. Саламатсызбы, менин атым Советбекова Жибек, мен USAID-да кургагучукка каршы боюнча волонтер болуп саналам. Барыңыздарга белгилүү болгондой, 24 март бул бүткүл дүйнөлүк кургагучукка каршы күн болуп саналат. Биз волонтерлордун башкы максатыбыз бул кургагучукту алдын алуу жана жеңүү. Туура маалыматты таркатуу, анткени көп эле адамдарда маалымат туура эмес болгондуктардан дарылоо дагы жай болот. Мисалы үчүн өз максатына жетпей калат. Биздин миссия бул туура маалымат берип кургагучукту жеңүү болуп саналат. Саламатсызбы, менин атым Азамат. Мен Кызыл Айыл коомунда ыктыярчылардын координатору болуп иштейм. Бул жаштар деле эмес, бул бардык ыктыярчылар. Биз дайыма башка адамдарга жардам берип, ошол кургагучу органдарга барып келип жардам берип, биз дайыма тренинг дегендерди, инфосессия дегендерди, ушинтип маалыматтарды бардыгына жайгазабыз, мектептерге, университеттерге, башка иш-чаралар, башка жерлерде ушинтип айтып кетебиз да. Анткени бул жеңимдүү оору, буну жеңиш керек. Бизге Кыргызстан анткени азыр айткан боюнча көп ооруган адамдар, бирок буну жеңиш үчүн ушинтип айтып бардыгын маалымат берип кетиш керек. Менин атым Динара, мен 44 жаштамын. Менин кичинекей кызым 7 ай кезинде туберкулез менен ооруп калдым. Азыр кызым 12 жашта. Бул туберкулез менен ооруп калганы мен корккон жокмун, анткени мен ошол кезде АДКда иштеп, туберкулез боюнча толук маалыматым бар болчу. Ошон үчүн мен коркпой эле, ошол билген күнү эле дарыланып баштадым. Анткени мен билчимин, что бир жума дары ичкенден кийин туберкулез уже жукпайт. Ошону билчимин, ошон үчүн эртерээк дарыланам деп, эрте эле дарыларды ичип баштадым. Коомдун дегени жакындарыңыздарсыз болгон мамилеси, көз карашы кандай болду? Көз карашы ошол кезде маалымат балким толук жеткен эмеспи. Жаман эле болду. Балдарымды бөлүштү, мени бөлүштү. Стигма жакшы эле болду. Бирок мен ошол кезде баарын билген үчүн мен аларды кечирдим. Мен аларга тарынган жокмун, анткени билчимин. Алар билбейт, ошон үчүн ушундай мамиле кылып атат. Эгер билсе, эч ким андай мамиле кылбайт болчу. Азыр кургагучукка чалдыгып калган адамга кандай кеңеш бересиз?
менен эле ошо докторлордун врачтардын айтканын кылыш керек, анализ тапшырыш керек, анан деген позитивный болуш керек. Жашайм, жашоо уланат деп дарыланыш керек.